Бүгүн биз кулинария айканын ачылышына келдик. Бул жерден биз азыр Кыскасы аялдар ашканада эмне жасаса ошонун баарын үйрөтөт да. Окуу курсу бар эң негизгиси. Анан Даниэль досубуздун чакыруусу менен ушул жерде алып баруучулук кызматтары кылып атабыз азыр. Алардыкы вообще бөлөк. Бир эле баклажан бар го, ошодон бир 25 түрлүү тамак болуш керек. Бир эле баклажанда. Билиңиздер, Даниэль досубуз эжеси менен кулинария, бирок кулинария сонун жыттантып жейлейбиз. Маканеган туш. Ушул жерге келип тамактанып кетиңиздер. Тамактары өтө сонун экен, дабдуу экен. Келип бергиле, кандай дедим болобу? Келип блям деп жеп каракет кылгыла. Салам достор, бүгүн биз кулинария айканын ачылышына келдик. Бул жерден биз азыр бул кеченин алып баруучусун Расул Рахманалиевди жолуктурдук. Саламатсызбы? Кандайсыз? Ушул жөнүндө айтсаңыз, кандай өзгөчөлүктөрдү байкай алдыңыз? Бул жерде бүгүн эмнелер болот? Бул айка менен, кулинария айка менен көптөн бери жакшы тыгыз байланыштабыз. Биринчиден, анан ал өзү ошол Европа, батыштын кыскасы түрдүү даамдар жасайт да. Анан ошол окуу курсун ачам деп кыялым жүргөн болчу. Анан ошол кыялына жетип бүгүн ачылышын жасап атат. Эми өзгөчөлүгү бул жерде ошо келиндерге, баягы турмушка чыгып тамак жасай албай жүргөн келиндер бар. Ошолорго мындай тамактын жасалуу жолун үйрөтөт, рецептин үйрөтөт, тортторун жасалуу. Кыскасы аялдар ашканада эмне жасаса ошонун баарын үйрөтөт да. Окуу курсу бар эң негизгиси. Анан Даниэль досубуздун чакыруусу менен ушул жерде алып баруучулук кызматтары кылып атабыз азыр. Азыр ырчы Даниэль деп калдыңыз. Бул жерде ошонун салымы бар окшойт ачылышка да. Бар. Кандайча? Айка менен Даниэль биргеликте ачып атышат да. Бул жерде өнөктөш болуп, анан бул жерде Айка өзүнчө кулинария неме өтөт, курс өтөт. Даниэльдин бул жерде башка дагы бул жерде мына эме жетелөө подвалдар бар. Бул жерде Даниэльдин студиясы ачылат. Үн жазуу, жанагы башка музыка жазуу студиясы подвалда болот. Биякта да курстар бар, андан башка да курстар, анан дагы башка идеяларды кийин айтат болуш керек. Күнүңүздөр менен бүгүн биздин ачуу азимибиз болуп жатат. Бул кондитерский студия жана кофейня болот. Бул жерден биз кулинария курсун жана кондитерский курсун өтөбүз. Жана ошондой эле бул жакта кондитерскийден чыккан шириндиктерди отуруп, чай, кофе менен бизнес ланчтар бар, отуруп тамактансаңыздар болот. Бул менин алгачкы бир кыялдарымдын бири. Кичинемден эле кыялданчумун, өзүмдүн ушундай жеке кофейня, кондитерский бир эмен болсо деп кичинемден эле кыялданчумун. Кантинде үйдө отуруп таттууларды жасап, бир-эки сунуштар түшкөн, аларга мен жасап бердим. Анан эле аябай даамдуу экен, Айка сатыкка чыгарсаң болот экен да деген сунуштар түшүп калды. Анан сатыкка чыгарып баштадык. Сентябрь айында сатыкка чыгарып баштадык. Анан кардарлар көбөйүп эле кайсы адрестен алып кетсек болот, магазиниңиз барбы, же бир эмеңиз кофейня барбы, кулинария курсу боюнча аябай көп сурашат. Ошого үйдөн деле буга чейин окутуп келгеним. Үйдө Instagram менен иштеп, ошо сатыкка чыгарып жүрдүк. Ошо жана менин партнерым бул Даниэль Бегалиев. Экөөбүз анын дагы бир жакшы идеялары чыгып, ошодон экөөбүз биргеликте бул нерсени ачып калдык. Ырчы Даниэль менен биргеликте кызматташасыздар. Биргеликте кызматташабыз. Космос Кыргыз каналы сиздин алып бериңиз деди. Мен алып берейин эме. Икрам, салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандай? Жакшы. Тилсиңар. Кош келипсиң кулинария айкага. Рахмат. Мындай кухняда кандайсың, Икрам? Эмнени жасаганын билесиңби? Айтчы. Кухняда срочно 2 жумуртка кууруп коем. Болду, башка тамак. Башка жок.
Анан бирөө чалады окшойт. кечеги тамакты жакшы ысыта алам. Жакшы. Икрам, сен Түркияга барып келдиң. Түрктөрдүн даамдары бизге окшошпу? Алардыкы вообщем бөлөк. Бир эле баклажан бар го, ошодон бир 25 түрдүү тамак болуш керек. Бир эле баклажандан. Жакшы. Анан Икрам, кухнясы чоң. баракелде, сен кухняда аябай жакшы экениңди билебиз. Эң сонун жасайсың. Оны чайды жакшы демдейсиң сен. Түрктөрдүн чайын үйрөнүп келдиң да. Ооба, чай. Кулинария Айканын ачылышына кош келипсиң. Рахмат. Бу жакта баягы Даниэл Ырч досубуз аркылуу келдик. Кудай буйруса Ош шаарында ачылтат экен, адреси Макаренко мектебинин тушунда экен да. Эми келем дегендерге. Жакшы. Өзүң мындай бизнеске өтөйүн деген ой жокпу? Бизнести өткөнбүз. Кандай бизнес? Гүлк сатып атабыз го. Гүлгү сатып эле. Гүл сатып, гүл. Гүл эмеспи? Жок. Мисалы үчүн Йома, бургер, кадыр болсо көңүлдүү жигиттер, дудум-судум, дагы бир магазин ачты, балдардын кийимдери. Сен эмне ачайын деп атасың? Мен Тажикстан, Афганстан менен сүйлөшүп нарко бизнес кылайын деп атам. Точно. Биз семейный кичине бизнесибиз бар баягында онлайн маркет деп. Аялдардын косметикасы, аяк биягы, кийим кечеси ошолорду доставка кылабыз сразу. Катап алайынчы сен, катып сүрөткөнсүң, коргоп атам деп. Жакшы, ошо бизнесиңе ийгилик каалайм. Рахмат. Кайсысына? Семейниге дие чатач. Жакшы. Икрам, чоң рахмат. Ушул кулинария Айкага келип бергениң үчүн ыраачылык билдиребиз. Эми алдыда кандай пландар бар дагы чыгармачылыкта? Пландар Кудай буйруса кадыр экөөбүз ырдаганбыз, клип тартабыз. Адан кийин апрелдерге No Name'дин концерти. Ошто. Бишкекте. Жок, Бишкекке койбойбуз. Ош, Жалал Абад, Кызылкыя. Жакшы. Ийгилик болсун. Анан кийин дагы көп интернеттен чакыруулар болуп атат. Марска ham коебуз буйруса. Марс планетасына. Илон Маск силер чакырды Марска. Бизди чакырды. Ошо Расулду ала келгиле алып барган деп. Деди. Сен угушат экен да радиодон. Так ушу адреске келиңиздер. Даниэл досубуз эжеси менен кулинария, бирок кулинария сонун жыттантып жейлейбиз. Макаренканын тушунда Даниэл реклама кылып койдум досум. Жолдулар жакта тургандар сиздерге да салам. Эсол жакшы? Жакшы, өзүңүз эсогуңуз жакшы? Жөн грамотный болобу, жөн эле. Кайсы тамакты жакшы жасайсың? Мен көп эле тамакты жакшы жасайм. Студент чындап, эркекче айтканда студенттин болуп жүргөндө жашоо үйрөтөт экен. 5 бала жашайт элек, бирок бүт баарына тамакты өзүм жасайм. Ушул кулинария Айкада тамактардын жасалуу рецепттерин окутат экен, окуу курсу бар экен, тамак жасайт экен да. Тамакты жакшы жасаган кыздар жагабы же жакшы жеген кыздар жагабы? Жакшы жасаган кыздар жагат. Жакшы негизи эркек кишинин ашказанын сүйдүрүп алсаң болот дейт го. Ашказан аркылуубу? Ашказан аркылуу, через ашказан аркылуу өпкөдөн өтүп кан тамырлар болуп деп эле. Жакшы. Ошо. Тамакты жакшы жасаган кыздар жагабы? Ооба, тамакты жакшы жасайм. Тамакты жакшы жасаган кыздар барбы? Жок болот, ошо бүт эле жумушка курган мама. Жакшы. Ачылышка кош келипсиз. Рахмат. Чакырып кетсең болот. Жүнгөчө чакырып кетейин, атын эле. Кулинария Айка. Сәлеметсіздер, Алматы жалпы Ош шаарынын тургундары. Барыңыздарды кулинария Айкага чакырабыз. Сиздерге келип тамактанып кетиңиздер. Тамактары өтө сонун экен, дамдуу экен. Келип бергиле, кандай дедим болобу? Келип лям деп жеп каракет кылгыла. Болот. Хамирдиктер бир неме койбойсуң, коштошуп койбойсуңбу эми? Мен Памирдан келдим. Келсем, бу жерде кулинария деген түшүнбөдүм, Айка деген да түшүнбөдүм, бир четкий кайфачылыктыр. Мен Памирда жеген тамактар бар экен, ошого келип тамактанып кеткиле. Сонун экен. Биз дагы келдик. Афганистандан Икрам ака дагы келди. Алмаз Саманбаев, мыкты тамашачы, мынакей концерттерди коюп атат буюрса, бул жигиттен да көптөгөн жакшылык жаңылыктарды күтөбүз. Алмазик, рахмат, ийгилик болсун. Инстаграмда кандай поддемең, логиниң? Алмаз Саманбаев.
Алмаз Чекет Аманбаев. Алмаз Нижний Аманбаев. Мен ушул чакан ишкананы ачып аткан Айдайкан кызымын атасы болом. Бишкектен келдим. Ушул кызымын жаңыдан ачып аткан чакан ишкана айрыкча ошо тамактана турган экен, ишкана экен. Бул жакшы нерсе. Баам таттырып эл журтка жакшы тилек менен, жакшы ниет менен ачып атат. Ушул жаңыдан ачып аткан чакан ишкана жакшы ийгиликтерге жеткизсин, эл үчүн жакшы кызмат өтөсүн. Суыраак болуп калды. Кудайым буйруса биз дагы ушул жакшынакай сиздерге ылайыктуу болсун деп таттууларды бир гана таттуу эмес жакшы. Бүгүн биздин коллегабыз өзүнүн атын айтпай бул жашыр болуп атат. Айка деген сулуу Бек Атабековтун тосуп алгандай болду. Анткени бир жумушту жасап бүтүрүш бул чоң эмгек, чоң мээнетти. Даниэль, Айка, кут болсун. Куттуктайбыз. Классно. Бул жерде келип можно покушать, оказывается, да? Классно. Барыңыздар, мен ойлоп турам, бүгүн дал ушул чакан ишкананын иштерине ийгиликтерди каалап, кубанып, сүйүнүп турасыздар. Кубанычыңыздар көп болсун деп барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Жолдун ар жакта тургандар сиздерге да салам.